Assalamu alaikum урматтуу Нуркей YouTube каналынын катталуучулары, көрүүчүлөрү. Кутмандуу кушак кечиңиздер менен, достор. Базар башталды, кечки базар. Жашынып алды булар. Так, мен силерге бир оптиманы видеонун башында көрсөтүп коёюн. Достор, Kia Ceed сатыкка коюлуп атат. Ойлонуп туруңуздар, мен мына комплектацияны бир сыйра көрсөтүп коёюн. Optima 2018 полный комплектация. Базардагы, Москвадагы реальный баасы канча жазып коюңуздар комментарийге, достор. Көрдүңүздөрбү? Ручканын эмесине чейин полный подсветка бар. Заводской. Так. Кожа, рожа, люк деген ушул болот. Полный комплектация, 2-литровый. Опа. 18 литий диска. Так, мага ийгилик каалап коюңуздар. Мен адаттагыдай бир сыйра машинени обзор кылып тартайын дагы. Машина бирок өтө таза экен. Родной краска болгону бир аз эмелери бар. Мен азыр сиздерге видеонун жүрүшүндө көрсөтүп берем. 2016 1.6 механика, достор. 1.6 механика. Мына жеринде бир аз эмелери бар. Чийилген. Бир жерге түртүп алганбы, мына жерге өнү. Анан крылонун, передний крылонун мына жери. Кичине билинип турат. Мынакей. Байкадыңыздарбы? Именно ошол жери. Так, тегерек чети калган жагы таза. Так, андан сырткары мына жерине двордон сүрүп кетиптир дейт. Бул жер полировка менен кетет негизичи. Мындай карап турсаңыздар. Арт жагы таза. 37-регион. Алган адам сразу өткөзүп алат дейт. Летний баллондору турат. Летний баллондордун состояниясы жакшы. 16-размер. Анан кышкы баллону бар экен. Кышкы баллону жаңы шиповный дейт. Кошуп берем дейт, достор. Комплектациясы боюнча мен силерге салон жагын көрсөтөйүн. Бисмиллахиррахманиррахим. Так, полный электропакет. Ситти мен биринчи жолу обзор кылып атам. Ситке бир жолу олтурганмын, бирок мындай ручкалары эме экен, хром экен. Жакшы көрүнөт экен. Эшикти ачканда эле ошону байкадым. Охо, ситтин. Мультируль бар, достор. Бул жакта корректор фар, подогрев руль, климат-контроль, подогрев передней сиденья, анан монитор. Мафон, то есть USB зарядка бар, механический. Өткөндө механиканы много да 6 ступка экен. Заднийди кошкондо 7 болот десем, бирөө күлүп жазып коюптур. Неги задний да кошулбай атат, достор. 7 скорость экен. Подлокотник бар. Чехол мындай кызыл строчкалар менен өтө сонун көрүнөт экен. Жакшы. Мына көрдүңүздөрбү? Плафондору диодный. Так, автозапуск бар экен, достор, анан. Автозапуск 2 ключу бар экен. Мен силерге мотор жагын оталда бир сыйра көрсөтүп коеюн. Так, ого, мафондору. Так. Машинанын оталганы жакшы. Полный бак бензин. Эртерээк чалып алып калыңыздар. Мотор жагы сонун экен жүрүшү. Мотор жагы сөз жок. Катализатор ордунда экен. Так, арт жагы боюнча. На, жакшы. Жакшы айдалган машиналердин даже мынагы эмесине чейин болот. Задний багажный шторкасына чейин болот. Көрдүңүздөрбү? Опа, кирип кетет. Кыскасын айтканда, арт жагы таптаза машинанычы. Мындай мен силерге бир сыйра көрсөтүп коеюн заводской меткаларыны. Так, багаж. Багаждын крышкасы чечилген эмес, таза. Мына оң жак заводской меткалар да ордунда. регион. Жакшы. Титановый дискаста сонун жарашат экен машинагечи. Так, мотор жағына.
мотор жагы кандай иштеп жүргөн болсо ошол бойдон. Кааласаңыздар жууп тазалап, мындай жакшылап этияттап жууңуздар, анан могу жерде блок управлениясы болот, жаап коюп алып жуусаңыздар болот. Бул жерге пакетти бир нерсе кийгизип коесуздар, калган жагын как положено суу менен жууй бересиздер. Так, алдыңкы крылолор достор. Алдыңкы крылолор чечилген эмес, мына көрүп атасыздар. Алдыңкы крышка чечилген эмес. Мотордун крышкасы. Так, оң жак крылосу да чечилген эмес. Так, историясы боюнча достор, бир эле ушул жагын өзүм түрттүм дейт. Автобусный полосадан. Кичине билинип турат. Историясы ушул жерде, ушул сол крылодо бар экен. Анан калган жагы таза. Пробегин мен силерге айтып коеюн достор. Пробеги 315.155 пробег. Бирок мотору жакшы экен. Мотор өтө сонун. Видео регистраторун подарок этип бер деп айтыңыздар. Тоной берсең, ушинтип эле. Мына ушундай достор, баасы болсо 750 миң. Так, кичине түшүп беребиз дейт, реально алармандар болсо. Документ жагын айттым, документ жагыны аласыздар, өткөзүп аласыздар өзүңүздөргө. Документ жагы таза экен. Мына машинанын состояниясы да өтө жакшы. Ходовой жагыны полный жасатканбыз дейт. Жакы дөңгөлөгү жакшы состояниясы. Анан кышкы шиповный дөңгөлөгүнү кошуп берем дейт. Мына ушундай достор. Эртерээк жетишип калыңыздар. Машиналар көтөрүлүп атат деп. Чын эле көтөрүлүп атат машиналар. Туурабы, байке? Машинанын дагы баасыны жазганды унутпаңыздар. Мына ушундай достор, бүгүнкү видеобуз ушун менен жыйынтыкталмакчы. Сиздер менен мен Нурмет Махамат Алиев. Кийинки видеолорубузда жолугушканча сак саламатта болуңуздар.